Ырдан пайдаланып бүтүндө Кыргыз элине, бүтүндө мусулман журтчулукка, бардык мекендештерге оруз айтыңыздар марек болсун демекчи мен. Кудай таала мына ошол айттагыдай маани, айттагыдай шаң, маанайдын көтөрүлүшүн каалайт элем. Кудай таала баарыбызга чың ден соолук берсин, узун өмүр берсин, бакубат ыйман берсин. Кудай таалам ким кандай нерсе тилеп кааласак, ошол каалоо тилектерге толук жеткирген болсун. Ушул айтта урушуп кеткендер жарашсын, таарынышканда табышкан болсун, карызы барлар карыздарынан кутулган болсун. Кудайым үй жокторго үй берсин, уй жокторго уй берсин. Кудай таалам асмандан жерден келген, күндөн түндөн келген, адамдан жинден келген балелерден сактаган болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Кудай таалам өзүнөн башкага муктаж кылбасын. Кудай таалам өзүнүн үммөттөрүнө, пенделерине бере турган бардык жакшылыктарынан биздин бардыгыбызга ыроо көргөн болсун. Кыяматка барганда пайгамбарыбыз баш көтөргөн жерден баш көтөргөндө Кудай таалам баарыбызга насип этсин. Көкүрөккөдөн жүрөгүбүздө башка бир мусулманга деген, башка бир пендеге деген бир көрө албастык, өч алуу жаман сезим болбосун. Кудай таалам ыймандын суусу менен, ыймандын мөрөгү менен жүрөгүбүздү бардык жаман сыпаттардан жууп, тазалап, арулап кетирген болсун. Кудай таалам шерменде кылбасын. Элибизге тынччылык, аманчылык, токчулук, бейпилчилик берсин. Кудай таалам башыбыздагы журт башчыларга ыймандуулук, ынсаптуулук берип, аларга туура кеңеш бере тургандардын сөзүн уктуруп, ал эми туура эмес кеңеш бергендердин сөзүнөн Кудай таалам качырган болсун. Кудайдын өзүнө жага турган таризде башкарган